Сиз түзөөдө BBC-ни көрүп баштадыңыз. Саламатсыздарбы? Лондондон дүйнө дүрбүсүндөгү соңку жаңалыктар менен тааныштырабыз. Студияда Кубат Касмеков. Түркияда төңкөрүш аракетинен кийин 8000 полиция кызматтан четтетилип, жүздөгөнү камакка алынды. Ислам мамлекети тобунун ырайымсыздыгы. BBC кезинде согушкерлер колдонгон Сириядагы түрмөнү көрүп келди. Кыргыздын футболчу кыздары Шотландиядагы турнирде күмүш медаль тагынып, алардын бири Мелдештин мыкты оюнчусу аталды. Түркияда жума күнү ишке ашпай калган төңкөрүш аракетинен кийин президент Эрдоган өлкөгө көзөмөлдү колго алганын билдирди. 8000 полиция кызматтан четтетилип, жүздөгөнү камакка алынды. Эрдоган адамдарды топторго бөлүп мамиле кылганы менен белгилүү. Сынчылар анын диний көз караштары эркиндиктин башкы принциптерин көз жаздында калтырды дешсе, анын колдоочулары элдин турмушу жакшырганын жүйө келтиришет. Чыңалуу дале байкалып турат. Бул башталышы гана. Президент Эрдогандын тарапкерлери курман болгондорду эскерүүдө. Бирок алар жеңген тарапта. Алар Түркиянын тарыхында чечкинди өзгөрүүгө күбө болууда. Мындай окуядан кийин эми Эрдоган элди каалагандай башкара алат. Биз үчүн ал материалдык жактан гана өнүккөнүбүздүн үлгүсү эмес. Ал биз каалаган эркин коомдун үлгүсү. Мурунку футболчу, Стамбулдун экс-мэри 62 жаштагы Эрдоган батыштын сындарын четке кагып, Европа биримдигине өзүңөрдүн акылыңарды өзүңөргө сактап алгыла деп айткан. Бул жерде чоңой өскөн Эрдоган саясатчылардын Түркияда 80 жыл бою үстөмдүк кылган секулярдык башкаруусун четке каккан. Ал кедей кембагал жана салттуу динчилер сыяктуу коомдун өкүлдөрүнө көбүрөөк көңүл бурат. Андай адамдар өлкөдө миллиондоп саналат. Tabii veriyor halka öne. Vermezse zaten Албетте, ал эл үчүн кам көрөт. Ал колунда жокторго тамак аш жана үй берет. Ага чейинкилер эч нерсе кылышкан эмес. Өч алуу маанайы өкүм сүрүүдө. Армия буга чейин мынчалык уят болгон эмес. Күч колдонуу жана коопсуздук мыйзамдары аркылуу душмандарды буттага алуу көрүнүшү жаңы башталды. Бул адамдар кооптонууга негиз бар дейт. Эрдогандын өкмөтүндөгү коррупцияны жана анын бийлигин сындап жазышканы үчүн бүгүн алардын сайты жабылды. Эгер биз коркуп отура берсек, анда бул өзүмчүлдүккө жатат. Ондогон журналисттер камакта отурушат. Биз жарыялай беришибиз керек. Биз интернетти болушунча колдондук. Алар бизди көчөдөн куралдары менен бутага алышы мүмкүн. Алардан баардык нерсени күтсө болот. Тагдырдын ташы президент Эрдоган тарапка ооду. Бийлик аны көздөй умтулгандай. Эми жаңы Түркияда сиз же анын тарапкери, же каршылашы болуп каласыз. Өзүн ислам мамлекети деп атаган топ халифат жарыялагандан бери 2 жылдан ашты. Бирок Ирак менен Сириядагы алар көзөмөлдөгөн аймактарда жашоо кандай экени так белгисиз. Азыр согушкерлер артка сүрүлүп жаткандыктан ал жактагы жашоо тууралуу толугураак билине баштады. BBC кабарчысы G.R. Goldman-Bich күрд согушкерлерине кошулуп, ислам мамлекети тобунун мурунку баш кеңсесин көрүп чыкканга сейрек мүмкүнчүлүк алды. And I was told by Kurdish fighters that they used this building as a prison. Күрд жоокеринин айтымында бул имаратты түрмө катары колдонушкан. Анын ичинде көптөгөн жергиликтүү адамдар камалып турган. Бул камактагы кишилердин ишеними жана динин каттаган маалымат. Алар туткундардын ойлорун, эмнеге ишенерин билгилери келген. Мисалы бул жерди карасаңыз, алардын ислам эрежелерин билери, Куранды канчалык окуганы тууралуу жазылган. Ислам мамлекети тобу туткундарын ушул жерде кармап турган. Бул кенедей абакта 10-15 адам камалган дейт ал. Алар бир жерде уктап, тамактанып, даарат кылууга мажбур. Дуалда таракан жүрөт. Өйдө карасаңыз, аба кирген теменедей тешик калтырып коюшкан. Балким алар башы кесилип же жазаланышын күтсө керек. Эми кишини жалгыз камаган бөлмөгө келдик. Бул жерде туткунду кыйнап, эркин сындырууга аракет кылышкан. Мага абактын ичин көрүп чык дешти. Эшикти жапканда тикенген турууга гана орун бар. Бир абак бөлмөсүндө кишини жалгыз камаган 3 ушундай капас бар экен.
Сиз түзөөдө BBC-ни көрүп жатасыз. Эми кабарлардын кыскача тезмегин коңшу Казакстандан баштасак. Алматыда 3 полицейдин жана 1 жөн жай тургундун өмүрүн алган атышуулардан кийин казак бийлиги экинчи шектүүнү кармады. Бул окуядан кеминде 7 киши жаракат алды. Казак президенти Нурсултан Назарбаев муну террорчул акт деп мүнөздөдү. AQS'нын Луизиана штатында 3 полицейди атып өлтүргөн куралчан адам полициянын каталдыгын айтып даттанган видеосун интернетке жарыялады. Гавин Лонг Далласта 5 полицей атып өлтүрүлгөндөн кийин бул билдирүүсүн жаздырган болушу мүмкүн. Ал афро-америкалыктарды өз расасы үчүн күрөшүүгө үндөгөн. Францияда өткөн жумадагы Ницца шаарында болгон чабуулдун курмандыктары эскерилди. Президент Франсуа Оланд катышкан Париждеги эскерүү иш-чарасында чогулгандар улуттук гимнди даырдашты. Ницца шаарындагы жыйын чабуулчу унаа менен 84 адамды сүзүп өлтүргөн жээкте өттү. Шотландиянын Глазго шаарында өткөн көчө футболу боюнча дүйнөлүк чемпионатта кыргыз кыз-келиндери экинчи орунга жетишишти. Өткөн жумада уюштурулган бул мелдешке 64 өлкөнүн өкүлдөрүнөн турган 18 команда катышты. Homeless World Cup турнири коомдо обочуда калган тургундарга көмөк көрсөтөт. Кыргыз командасы финалда 4 жолку чемпион Мексикага утулуп калса да, кыргыз кызы мелдештин эң мыкты оюнчусу аталды. BBC ал менен маектешип келди. Менин атым Кичбек кызы Назик. Мен Кыргызстандын көчө айымдар футболунун оюнчусу болуп Глазгого келдим. Мен Бишкекте Кыргыз-Түрк Манас университетинде 1-чи курсунда окуйм. Биз А группасына түшүп калдык. Биринчи оюнда Америка менен ойнодук. 9-1 менен утсак керек. Үчүнчү оюнду биз Шотландия менен ойнодук. Шотландия өзүнүн үйүндө ойноп аткандыгынан болельщиктер аябай көп болду. Трибунанын баары полный болельщиктер менен. Ойноп атканда да аябай аларды колдоп турушту. Ошого карабастан биз аларды утканда анан бул кыргыздар турбайбы деп бизге маани берип башташты. Анан кийин финал матчта Мексика менен чыкканда мындай тамакка эле кирип барганда бүт баары Кыргызстан деп уткала деп ушинтип колдоп турушту бизди. Биринчини алгым келди аябай мен. Анан жакшы эле. Well, Kyrgyzstan are being applauded up to accept their silver medals, second place in the Homeless World Cup. Кыргыздын футболчу кыздарынан эми дүйнөлүк спортко келсек, Сочи кышкы олимпиадасында орус спортчулары мамлекеттин колдоосу менен козуткуч колдонгону тууралуу далилдер бар экенин допингге каршы дүйнөлүк агенттик билдирди. Орусиянын спорт министрлиги кан үлгүлөрүн алмаштырып, спортчулардын анализдерин бурмалап койгон дейт уюм. Орусия бардык тооматтарды четке кагып келет. Теннис боюнча Дэвис кубогунун жарым финалында болсо, Улуу Британия Аргентинаны өз үйүндө кабыл ала турган болду. Британия бул жолу чемпиондугун коргоп жатат. Сербия менен болгон Белграддагы беттештерде британиялык Кайл Эдмунд Дюсан Лайовичти утуп алып, өлкөсүн кийинки баскычка чыгарды. Берүүбүздүн соңунда жакшы ышкыргандар үчүн жагымдуу жаңылык. Булар Жапониянын Токио шаарындагы дүйнөлүк ышкырык конкурсунун катышуучулары. 50 адам ырларды ышкырып аткарып жатышты. Калыш тартуу, эгер катышуучу туура эмес дем алып койсо эле, упайларды азайтып коет экен. Ышкырыктан жаралган ыргактар десек болчудай. BBC окуялардын өнүгүшүн эртең да айтып бермекчи. Студияда Кубат Касымбеков болду. Аман туруңуздар.